Интернет сайттарда талкуу жаратып жаткан маалыматтарды айтып берем. Аты жөнүм Улук Бакытов. Саламатсызбы? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарындагы номер 14-чү Сатыбалды Давлетов мектебинин кошумча имаратынын ачылышына катышты. Ачылыштан кийин мектеп жетекчилери менен сүйлөштү. Мугалим тамеки тартпай, арак ичпей, окуучуларга үлгү болуш керектигин билдирди. Biz birinci baldarda tarbiyalarının altında özüydü şu tatlıklı oluşu istedik. Özümüz tarbiyalı oluşu. Muhallim sigaret çekmiş gerek. Muhallimde yeday bok bir muhallim bir yerde oturup arak içkenin cebaşlarını görmüşüz gerek. Osmanlı bu. Zaten тоже da не только mektepte, başka yerlerde de muhallimler. Arak içmek gerek muhallim, sigaret çekmek gerek, jaman jolgo жүрбөш gerek. Так, şunun bardığın tekşerip durmanlar sizin kolunuzda. Eğer oşondoylar muhallimler olsa, jetpey jetse da, kemi atsa da, bir dağın jaman muhallimde mektepte alvaqı. Alvaqı. Только tarbiyalı, bilimli muhallimler var. Biz bu yerge emne üçün muhallimler toptoyuz? Baldarga bilim veriyor, baldarga tarbiya veriyor. Baldarga bilimli bir gana muhallim veriyor. Özü şu tatlıklı olsun. Sizlerden soran şunu karab koyuңuzдар. Жалал-Абад шаарында болуп өткөн кыргыз-казак акындар айтышында Нурсултан Малдыбаев казак акынына жубайы тууралуу таасирдүү жооп берди. Казак акыны Малдыбаевке тийишип, кара кызды тартып алгандыгын айтып тамашалаган. Анда ал кыргыз кызы ар кимге эрмек эместигин айтып, ар намыс акчадан да бийик турарын кыйытты. Нурманжан дурус айткан пермек эмес. Дурустап бере албадым элге кеңеш. Кара кыз деген кыргыздын тулпары бар, нагыз тулпар сыяктуу берген элес. Казактан канча байге утуп келген көмөлдөр андай тулпар көргөн эмес. Миллионго сураганда бул казактар, ал акчага да бул кыргыздар көнгөн эмес. Кара кызды тартып алдым деп турасың, кыргыз кызы ар кимге эрмек эмес. Ар намысты баарыдан бийип коёт, акчаны пулдун эмес, теңген эмес. Нурайымдай таланттуу сулууларын биз эмес, жинди деле бермек эмес. Сулууларын биз эмес, жинди деле бермек эмес. Кыргыздын салты менен сурамаса, кыргыздар кыз түгүл байталында берген эмес. Нарын шаарында Шералиев, Ленин көчөлөрүндөгү жолдорду капиталдык оңдоодо мыйзамсыз иштерге барган деп Транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талантбек Солтобаев менен Бета Груп компаниясынын аткаруучу директору Мирлан Амантуров кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат аларга карата кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголгонун белгиледи. Алар Ат башы райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилиштикен. Учурда бул фактыга башка дагы кызмат адамдардын тиешеси бардыгы боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Белгилей кетсек, кече 31 августта УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад облусунун Сузак районунда иш сапары учурунда Нарын шаарындагы Шералиев көчөсүндөгү жолду жасап жаткан Бета Груп ишканасынын жетекчисин жана транспорт министринин орун басарын кармоо боюнча атайын кызматтын Нарындагы башкармалыгына телефондон тапшырма берген. Октябрдын 10-на чейин бүтүрөбүз, Эгерде октябрдын 10-на чейин Нарындагы Шералиев, Ленин көчөлөрү сапаттуу, жакшы болуп бүтпөй турган болсо,
anda siz de kamalısınız. Tuttunuz mu? Mına ben sizge tak aytıp koyayım. Onlar жазып отат. Tuttunuz mu? Mına azırkı mınalar kamalganda siz de kamalısınız. Egerde oktyabrдын 10'una чейин Şiraliyev, Lenin köçölörü Nарын şaharındağı tak sapаттуу bolup баардык талаптарга жооп бере турган бүтпөсө, анда siz de kamalısınız. Tuttunuz mu? Süreçtik mi? Süreçtik mi? Makulsuz mu? Ya. Başkaları altlar olmalı. Yok, siz Emel'in departament başçısınız. Sizde жол куруу departament başçısınız. Doğru mu? Айтып атпайсыз, онда чейин бүтөт. Түшүндүңүз мü? Hareket kılıp ошону уюштуруп эметебиз. Буга чейин деле hareket. Онда чейин бүтпөсөңүз камалып кеткенге макулсузбу? Ya. İşte. Бүтпөсөңүз камалып кеткен. Мен карап отурбайм. Лелин жана Ширалиев көчөлөрүн эми транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы жасамай болду. Транспорт министрлиги жолду жасоо жана бүтүрүү графигин аткарылышына өзгөчө көңүл бурларын убадалады. Лелин көчөсүнүн узундугу 9,5 чакырым болсо, Ширалиев көчөсү 2 чакырымды түзөт. 31 августта саат 14:30 чамасында Бишкек шаарындагы Гагарин көчөсүндө үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Анда Hyundai Palisade үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жаткан айдоочу жөө өтмөктөгү 4 кишини сүзүп, изин жашырып кетти. Кырсыктан улам 1954-жылы туулган МА окуя болгон жерде каза болуп, калган 3-өө түрдүү жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Шаардык милициянын кайгылуу кызматынын инспекторлору унааны мас абалда айдап жүргөн 1981-жылы туулган МС аттуу жаранды кармашты. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин 4-бөлүгү мас абалда адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Учурда шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө жүрүп жатат. Эмне качып атасыз сүзүп туруп? Смысл? 4 адамды сүзүп кеттиңиз, билесизби? Койчу. Я. Билбейсизби аны? Жок. Билбейсизби? Эмес. Колум койсоң мен сөзсөм. Мен ой бербейм. Неге? Ой бербейм, уктуңузбу? Алдында акалда машинага отурбай эле койбойсузбу аны? Жок. Колум койсоңуз? Ой бербейм мен. Данный водитель совершил наезд на 4 пешеходов и скрылся с места происшествия, но чуть позже, благодаря активным гражданам и сотрудникам УПСМ, был задержан в другом месте. Сейчас наркологи нам подтвердили факт употребления спиртных напитков данного водителя. Автомашина выдворена на штрафную стоянку. В отношении него будут приниматься все необходимые меры. Ички иштер министрлиги 1 сентябрда кабарлагандай, Алай районунун Нура айылында жайгашкан Эркечтам өткөрүү бекетинде күзөт кызматынын кызматкерлери менен Кытайдын жарандарынын ортосунда пикир келишпестик чыккан. Анда эскертүү иретинде күзөт кызматкери асманга 3 жолу ок чыгарган. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө окуяга катыштыгы бар делген Кытайдын 9 жараны жана күзөт бөлүмүнүн 2 кызматкери милицияга жеткирилип, суракка алынган. Текшерүү учурунда Кытайдын 6 жараны мас абалда экени аныкталган. Учурда окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, текшерүү уланууда.
Интернет сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.